Салам катталуучулар. Эсиңизде болсо, Садыр Жапаровдун адвокаты 3 январда жооп алганын маалымдаган эле. Анда урматтуу кыргыз элим, бүгүн 3 январ 2019-жылы Бишкек шаардык прокуратурасынын жаңы жагдай боюнча 3 декабрь күнү 1-Маа райондук прокуратурасынын Садыр Жапаровдун иши боюнча жаңы жагдай боюнча иш козгоого негиз жок деген чечим бузууга негиз жок деп жооп бериптир. Албетте, биз ушуну менен токтоп калбайбыз. Мыйзамдуу жооп алганга чейин даттанабыз. Эми башкы прокуратурага мыйзамдуу чечим кабыл алып, Садыр Жапаровдун ишин жаңы жагдай менен каралуусун камсыз кылуу үчүн кайрылабыз деген билдирүүсүн билдирген. Мына бүгүн башкы прокуратурага кайрылганын өзүнүн Facebook баракчасынан маалымдады достор. Анда сиздерге видео тууралуу сунуштайбыз. Урматтуу кыргыз элим, 2019-жылдын 8 январ күнү эртең менен саат 10:30да Садыр Жапаровдун иши боюнча жаңы жагдай жок деген 1-Маа райондук прокуратурасынын жана Бишкек шаардык прокуратурасынын токтомун жокко чыгарып, кылмыш ишти жаңы ачылган жагдай боюнча кароо үчүн 1-Маа райондук сотуна өткөзүп берүү үчүн Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына даттандым. Жаңы жагдай катары 4 күнүн мурда тергөөдө жана сотто аларды коркутуп, уруп сабап көрсөтмө алгандыктарын айткан видео кайрылуулары жана түшүндүк каттар экенин эскерте кетем. Анда алар Эмилбек Каптагаевди барымтага алууда Садыр Жапаровдун эч кандай тиешеси жок. Бизден коркутуу жолу менен көрсөтмө алган деп көрсөтүшкөн. Бул жагдайлар мурда изилденген эмес. Жогорку сот жаңы далилдерди изилдебейбиз деп биздин өтүнүчүбүздү канааттандырбай койгон. Эски мыйзамдын талабына ылайык Кыргыз Республикасынын ЖПКнын 284-беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пунктунда ал эми 2019-жылдын 1 январынан күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын ЖПКнын 442-беренесинин 3-бөлүмүнүн 1-пунктунда жаңы ачылган жагдайлар катары соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү аныктамасы токтому тарабынан күчүнө кирген мыйзамсыз жана негизсиз өкүм. Жабырлануучунун күбөлөрдүн мурдагы көрсөтмөлөрүнөн баш тартып жаңы көрсөтмө бериши, эксперттин жалган корутундусу, тилмештин жалган котормосу негиз болот деп көрсөтүлгөн. Ошондуктан бул иште 200% жаңы ачылган жагдайлар бар. Прокуратура эгер мыйзамдуу иш алып бара турган болсо, ишти жаңы ачылган жагдайлар менен кароо үчүн 1-Маа райондук сотуна өткөзүп бериши керек деген өзүнүн оюн билдирген. Эскертилген нерсе, экс депутат Садыр Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосуновдун өзүнүн Facebook баракчасынан Жапаров тууралуу маалыматты биринчилерден болуп көрө аласыздар. Пресса Кейджи.